Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүн күнгө 17 апрель туугандар, дүйшөмбү. Орозонун буйруса 26 күнүнү тутуп атабыз. Ифтар убактысы 19-дан 45 өткөндө, ал эми таравих намаз бүгүн 21-ден 41 өткөндө окулат туугандар. Дагы бир маанилүү жаңылык менен сиздерге айта кетели. Бүгүн таравих намаздан кийин Кадыр түн кечеси тосулат. Москванын бардык мечиттеринде буйруса мечиттер таңга чейин иштейт, ачык болот. Андыктан жалпы бардык мусулмандарды мечитте күтөбүз бүгүн. Кадыр түн тоскону биргеликте иншалла сиздерди баарыңыздарды чакырабыз. Календарды албетте Китеп Медиа Telegram каналынан алдык. Туткан орозоңуздар кабыл болсун туугандар. Туугандар, кечеги талаш тартышмасы эле боюнча айт намазы 21-inde болобу же 22-синде болобу деген суроого Сүйүнбек ажыдан атайын официально видео алабыз деп сиздерге сөз берген элек, ошол видеосун көрсөтүп коелу туугандар. Кыргызстан мусулмандарынын Россия Федерациясындагы өкүлү Сүйүнбек ажы Жусупалиев. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу Москва шаарында мекендештер, жараткан Аллах Тааланын ыйык рамазында туткан орозоңуздарды, кылган ибадат жакшылыгыңыздарды Аллахым кабыл кылган болсун. Урматтуу мекендештер, мен сиздерге бир расмий кайрылууну туура көрдүм. Бүгүнкү күндө группадагы келип жаткан кайчы пикирлерге жооп беришке туура келди. Орозо айт качан болот деген суроого жооп берип коеюн. Москва шаарына муфтият 21 апрель күнү Кудайым буйруса орозо айт белгиленди. Ошого группадагы белгисиз эле келген сөздөргө көңүл бурбастан ушундай бир кайрылуу кылганыңыздар жакшы болду. Ошого мен силерге айтып коеюн. Анан дагы кайрылуу, Кадыр түн качан болот деген суроого пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Кадыр түнү бир түнгө белгилеген эмес, так күндөрү, акыркы 20 күндүктөн кийинки акыркы 10 күндүк калгандагы так күндөргө, 20-сынан түнү 21-ине өтүп аткан түн, 22-синен 23-үнө өтүп аткан түн, 24-үнөн 25-ине өтүп аткан түн, 26-сынан 27-сине өтүп аткан түн, 28-нен 29-уна өтүп аткан түн. Анан да бир суроо туулушу мүмкүн, эмнеге 30 күн болбой калды депчи. Күндүн, айдын жылышына өзү орозо 30 күн болот деген жок. Кээ бир айларда, кээ бир жылдарда 29 күн дагы болуп калат. Жараткан Аллахым орозоңуздарды кабыл кылган болсун, баардыгы Аллахым жакшылыктарды берген болсун, кийинки жылгы Рамазан айга жетишти Аллахым насип кылган болсун. Дагы бир кошумча айтып кете турган нерсе, жагымдуу жарыя 1 майда Кудайым буйруса жашоо бул эмне деген темада Маулид ан-Наби болот. Ошого келип руханий азык алып, чындыгында динден эмне, жашоо эмне, бул өмүргө келиштен максат, бул жашоого келиштен максат эмне, чоң алым уламаларыбыз келип ошол жерде сабак өтүп кетет. Келип пайда алып кетиңиздер. Бул иш-чараны өткөрүштүн максаты дагы бир тартипке келсек, бир ынтымакка келсек, бир биримдикке келсек, чындыгында башчыбыз бар, ата-эненин урматы, бир туугандын урматы, үй бүлөнүн урматы деген баардык темада камтылган суроолорго жооп бере турган сабактар болот. Кудайым буйруса, келип руханий аз алып кетиңиздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Официалдуу маалымат уктуңуздар, демек Москвада айт намазы 21 апрелде окулат. Жума күн болот буйруса. Баарыңыздарды айт намаздан күтөбүз. Жалпы баарыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун туугандар. Буйруса ушинтип орозону чыгарып калдык. Кылган ыхсандар, кылган жакшылыктарыңызды Аллах кабыл кылсын. Дайыма аман жүрүңүздөр. Бөтөн жерде, бөөдө, кырсыктан Аллахым өзү сактасын. Өзүңүздөргө так, документке сак болуңуздар. Чек ара маселеси боюнча Абдыразак таксырга кайрылсаңыздар болот. Аман болуңуздар туугандар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7